Пайгамбарыбыздын учурунда мушриктердин, бай болгон мушриктердин бир адаты бар болчу. Алар байлыгын көрсөтүү үчүн жибектен кийим кийишет эле. Анан бул кийимдери да узун болот эле. Мисалы чапан бар го, чапан. Чапан ошончолук узун эле кийгенде жерге сүрүлүп ошондой башчу. Ошол учурда Меккенин кедейлери кездемеге акча таба албагандыгы үчүн 50-60 градус ысыкта жүндөн токулган кийимдерди кийип, авраттарын гана жаап кийим кийишчү. Кандай ажырым бар, көрдүңүздөрбү? Бай менен кедей нак эмне болуп калат? Билинип калат. Ошол учурда пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: мүмкүнчүлүк болсо көйнөгүңдү тизеги жакындат. Аны кыла албасаң, кызыл ашыкка чейин түшүрсөң болот. Кызыл ашыктан ылдый түшсө, текебердик болот деген. Бул ого окшогон хадистер бар. Мисалы, кимдин кийими кызыл ашыктан ылдый түшө турган болсо, канчалык түшкөн болсо, тозокто ошончолук күйөт деген хадистер бар. Бул хадистерге ислам уламалардын эки жакындоосу бар. Бирөөсү кандай айтылган болсо так аткаруусу зарыл деп айтат. Ошон үчүн көрөсүңөр, кээ бир мусулман бир туугандарыбыз шым кийгенде кызыл ашыктан ылдый түшүрбөйт. Бул ошол хадиске амал. Кээ бирөөлөрдү көрөсүңөр, кызыл ашыктан ылдыйга түшүрүп эле жүрөт. Бул хадиске амал. Эмнеге десеңер, менин бул шымымды, кийимимди кызыл ашыктан ылдый түшүргөнүмдүн себеби эмне эмес? Эмне эмес? Текебердик эмес. Азыркы учурда бул хадистин, бул айтылган сөздүн маанилүүлүгү кайсы жаатта? Маанилүүлүгү кийимдин узундугунда эмес, маанилүүлүгү текебердикте. Себеби ошол учурда мушриктер кийимдерин эмне үчүн узун кийишет эле? Байлыгын көрсөтүү. Мен сенден, эй кедей, меккелик, мен сенден улуумун деп, улуулугун ошол кийим аркылуу көрсөтчү. Жибек ошол септен арам болгон да биздерге, эркектерге. Алтын ошол септен арам болгон да биздерге. Онда алтындар тагылып алып жүрүшчү алар. Байлыгын көрсөтүш керек. Азыр бул башка формада, туугандар. Азыр башка формада. Кандай формада? Мисал бере турган болсок. Кийимде эмес. Азыр канчалык сапаттуу кийсең, ошончолук жакшыраак. Бул менин текебердигим эмес. Түшүнүктүбү? Азыркы учурда текебердик, урматтуу мусулман туугандар, Кудай сактасын, биздин адаттарыбызда болуп атат. Көбүнчө жашаган үйлөрүбүздө болуп атат, көбүнчө минген машинелерибизде болуп атат, көбүнчө. Эгерде сен алган машинеңди минип баратып, караңыздар, минип баратып, жүрөгүңө бир ой келсе, байкуш-ей, бул текебердик. Меники сеникинден жакшыраак. Бул текебердик. Бирок мин атасың, альхамдулилlah, сонун машина, моондай машина. Алла сен мага бердиң, башка мусулмандарга да бер. Бул текебердик эмес. Түшүнүктүбү? Эгерде сен болгон нерселериң сени башкалардан сен жакшысың деген ойго түртүп аткан болсо, ошол текебердик болот. Түшүнүктүбү? Буну биз жакшы түшүнүүбүз зарыл, туугандар.